Arşivinde geçki efirde. Min Kıyal Sayasi Talk Show programmasını görüңүздөр. Min Kıyal Kütülbөгөн суроолор компетенттүү жооптор. Min Kıyal Кайчылаш пикирлер майданы. Min Kıyal чыныгы маалымат жана кызыктуу маек. Min Kıyal дизгүтчү чыныгы саясий шоу программа. 25-79-22. Естеп қалыңыздар, 25-79-22. Бүгін Кыргыз Улуттук мамлекеттик телерадио компаниясынын жаштар үчүн көрсөтүүлөр башкы редакциясынын демилгеси менен көгүлтүр экран аркылуу сиздердин назарыңыздарга алгач ирет Min Kıyal аттуу ток-шоу саясий программасын сунуш кылып отурабыз. Демек, сиздердин назарыңыздарда Min Kıyal саясий ток-шоу программасы. Min Kıyal саясий ток-шоу программасы. Телевидениеде жалпы эл менен иштөөнүн жападан жалгыз классикалык формасы бар. Бул албетте студия. Студиянын ичинде чогулган эл ар түрдүү пикир. Мына ошол формалардын бири биздин көрсөтүүдөн силер көп болосуңар. Зал негизинен экиге бөлүнгөн. Урматтуу биздин каршылоочулар, негизги оппоненттер жана буларга маек куруп берүү үчүн келген биздин коноктор. Анан ошондой эле залдын дагы бир бөлүгү бул менин коллегаларым, редакция, тагыраак айтканда булар орун алган орунду биз маалымат берүү борбору деп койдук. Азыр мен түшүндүрүп өтөйүн кайсы бөлүк кандай функция менен иштерин. Коюлган темага түз жана так жооп алуу үчүн биз конокторду чакырганбыз. Ал эми конокторго оппонент болуу үчүн залды чогулттук. Ал эми эки тараптын ортосундагы кандайдыр бир деңгээлде болуучу талаштын ортосунда кандайдыр бир түшүнүксүз терминдер болобу. Иши кылып, маалыматты так берүү үчүн менин коллегаларым столдун үстүндө маалымат китептери менен даяр. Эгерде залда азыртан эле же болбосо дебаттын жүрүш процессинде түшүнбөгөн суроолор болсо, же болбосо кимдир бирөө менен талашкыңар келсе, таяныш үчүн мына менин коллегаларым кызматка даяр. Демек азыр бүгүнкү биздин алгачкы тема бул республикада болуп жаткан саясий негизги кампаниялардын бирине арналган президенттик шайлоо кампаниясы. Демек биздин алгачкы тема шайлоо. Шайлоонун жүрүш процесси, шайлоонун табигаты, келип чыгышы, деги эле шайлоо жөнөкөй добуш берүүчү адам үчүн, шайлоочу үчүн эмне болгон табигый көрүнүш. Тема берилди. Биз силер менен бир канча мүнөттөн кийин кайра жолугабыз. Анткени менин дагы бир коллегам Султан Абдрахманов сюжетин даярдап отурат. Сюжеттен кийин кайра жолугалы. Min Kıyal саясий ток-шоу программасы. Президенттик шайлоонун таза өтөрүнө сиз өзүңүз инсан катары ишенесизби? Эми азыр кандай десек, мынакей баардык мурунку шайлоолорду да көрдүк эле. Азыр мына жаңы шайлоого даярданып атабыз. Эми мен чындыгын айтыш керек, сразу эле айта албайм ушундай таза өтөрүнө. Бирок мына президентке дагы альтернативалар чыгып атат. Алардын баардыгы тең азыр өз ким көрсөтө элек өздөрүн. Мындай көрүп атабыз, ар кайсы асаба кесине чыгып атышат, ар кандай ой пикирлер болуп атат. Бирок мен ойлойт элем, эми ушул таза өткөн эле оңго депчи. Эл түшүнүп калды азыр. Таза эле деп. Эми болот дечи анча-мынча. Кичинекей тойдо болот анан анча-мынча жада чоң бийликти талашып атканда кантип болбойт. Болсо болоттур майда-чүйдө. Бирок канча көп кыргызга зыяны келе турган эчтеке болбойт. Акаев өтөт. Мурунку шайлоодо биз өзүбүз эле катыштык. Элди мындай кыдырып анча-мынча бизде жакшы өткөн менен, бирок башка жактардагы көп чурчууларды уктук. Андай болбой, бул шайлоо, по-моему, жакшы эле бир эле шайлоо менен өтүп кетет болуш керек деп ойлойбуз да. Мен суранам ушу ызычуу болбосун, тынч өссүн деп үмүт кыламын. Мен дагы ниетим ушул, элибиз жакшы болсо, элибиз бай болсо, элибиздин курсагы ток болсо деп мен ушуну тилеп кетем. Мен негизги оюм Акаевка шайлайм, Акаевди көрүп турам, анан кандидаттарын көргөзсө эми жалпы тынч эле өтүп болуш керек шайлоо. 24-ндөгү шайлоо тынч өтүп өтпөй, бул биринчи кезекте бүгүнкү президент Аскар Акаевдин көз каранды болот да. Анткени эгерде ошол конституцияны, мыйзамды катуу кармаган болсо, биздин элди өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мыйзамга башкага деле анча көңүл бурбаганы менен тартиптүүлүктү абдан жакшы көрүшкөн эл. Эгер ушул бийликтеги турган кишилер эле тартип бузуучулукка атайын түрдө бир кандайдыр бир иш-аракеттерди колдонбосо, элибиздин арасында тынч өтөт деп ишенем мен. Бири-бирине таатаңдашпай, теңдикте ушу
бардык элге барча барабар кандыкты жакшы таласа ошону каалайм да. Ушу шайлоонун тынч өтөрүнө ишенесизби? Тынч өтөрүнө ишенем. Рахмат эже. Менин да оюм ушул эң биринчи элдердин тынчтыгы. Ошондой эле бул шайлоодо, президенттик шайлоодо көптөгөн атаандаштар, көптөгөн болбосо дагы 4-5 атаандаштар бар экенин билип атабыз, газетадан окуп, телевизордон көрүп атабыз. Ошолор өздөрү үчүн президенттик мындай эме бийлик үчүн күрөшпөстөн элдин камын жеп, ошонун багам дегендей болсо ал үчүн рахмат. Бирок негизгиси 24 декабрдагы шайлоо тынч өтүп, эл журттун пайдасына чечилип, ушу келечекте эң бир жакшы өлкөлөрдөн болуп, ошону алып бара алган, башкара алган, эл үчүн ушул кам жеген алдыңкы президенттерден болсо сыймыктанабыз. Ошону күтөбүз. Миң кыял. Саясий ток-шоу программасы. Анда урматтуу коноктор, урматтуу телегөрүүчүлөр, коллегалар, даяр болсоңуздар, мен бүгүнкү темага ылайык чыгарылган коноктор менен сиздерди тааныштырып кетейин. Абылов Мамбет Жунус Абылович, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы. Ташибекова Жамал Чойбековна, Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен калым катнаштагы коомдорунун союзунун төрайымы. Укушев Мурат Каниметович, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу палатасынын конституциялык мыйзамдарды чыгаруу секторунун башчысы. Тема силерге түшүнгөн болсо, түшүнүктүү болсо. Анда биринчи мен Мураттан маалыматты солдон өтүнөйүн, шайлоо системасына түшүнүк берип өтсө. Шайлоо системасы мамлекеттин саясий системасынын маанилүү элементи. Ал бир катар укук нормалары менен жөндөлөт. Шайлоо системасына төмөнкүлөр кирет. Шайланма органдарды түзүүгө катышуу шарттары жана принциптери, шайлоо тартиби жана уюштурулушу, шайланган адамдарды чакырып алуу. Социалисттик мамлекеттердин шайлоо системасына жалпы жана тең укуктуу принципте 18 жашка толгон граждандар шайлоого жана шайланууга укуктуу деп. Рахмат, Мурат. Бул Кыргыз Совет энциклопедиясынын 6-томунда шайлоо деген макалда. Жамал Чойбековна, суроо сизге. Сиз эки доорду тең көрдүк. Ал доорду да, азыркы доорду. Чында беле ошол доорду шайлоо табигаты ушундай беле. Чында беле ушул конституция энциклопедияда айтылган көрүнүштөй беле. Шайлоочу үчүн ошол кездеги шайлоо эмнени түшүндүрчү? Эми өткөн доордогу социалисттик доордогу, коммунисттик доордогу шайлоодо мен өзүм биринчи шайлоого чындыгында 18 жашымда биринчи шайлоого катышкам. Ал кезде мен студент болчумун. Шайлоонун маанисин ал кезде түшүнбөсөм дагы, бирок массалык маалымат каражаттары аркылуу түшүнчүмүндө эң эле жакшы, эң эле кыйын адамдарды шайлап атабыз деп бизге көрсөтүлгөн кандидатураларга барып добуш берчүбүз. Эгерде кээ бирөөлөрдүн ошол кандидатураларга бир башкача ою бар болсо, же билсе бир туура эмес жактарын, же мамлекетке, коомго мындай бир тескери иш жасаган адам болчу болсо, анда андай маалыматтарды деле ар бир шайлоочу айтууга укугу бар болчу. Же болбосо жазып коюшчу бюллетенге, бюллетендин арка жагына жазып коюшчу. Аны келип шайлоо комиссиялары кийин баарын карап көрүшүп, өздөрүнчө жыйынтык чыгарчу. Бирок ушу мен канча шайлоого катыштым, бир дагы учур болгон жок, ошо шайланбай калган адам. Баары көрсөтүлгөн кандидаттар шайлоодон өтүп кетишчү. Жамал Чойбеков, ал мурунку замандагы. Кечирет, дагы бир суроо. Ошол кезде альтернатива деген түшүнүк бар беле? Альтернатива деген түшүнүк мындай азыркыдай жок болчу. Бирок мен ойлойм, жанакы ишканаларда же болбосо мындай бир топтордо баягы шайлоого көрсөтүп аткан кишилерди ошондо көрсөтчү да. Мисалы үчүн тиги ишчи же болбосо кызматчы же болбосо мындай өкмөт ишинде иштеген адамдар, ушулардын баарын баягы бир чогулуштарда көрсөтүп, ар биринин биографиясын окуп берчү элге. Бирок ошондо дагы ошо кишилерди уже мурда таңдалып калчу да. Ким тандачу мурда ошолорду? Партиялык комитеттер менен администрациялар таңдап, анан баягы чогулушка
алып келип көргөзөт, анан чогулуштагы адамдар айтышчу. Бул жарайт, бул жарабайт деп. Айткан мүмкүнчүлүк бар беле? Бар болчу. Чогулуштарда айтчу ошону. Рахмат эже. Бюллетень жөнүндө дагы бир суроо. Ошол кезде бюллетень өз менен эмнени көрсөтчү? Кандай формада болчу бюллетень? Бюллетень азыркыдан деле башкача эмес, ошо кишинин маалыматтары, фамилиясы, аты жөнү, анан туулган жылы бир киши, ооба. Азыркыда 3-4 киши же 5-6 эмес, ошо бир киши, ошо сен шайлап аткан киши да, райондук кеңешке же болбосо шаардык же болбосо жогорку кеңешке кээде шайлоолор баардык ушул кеңештерге бир убакытта өтүп калчу. Анда 3 кишини же 4 кишини, бирок ар бирине бирден гана. Рахмат эже. Эми түздөн түз коюлган темага өтөлү. Азыр өзүңөр билесиңер, бизде президенттик шайлоо кампаниясы мурдатан келсе дагы, эми биз айталы 20 октябрдан бери дөңгөлөк кыймылдады деп. Демек азыр президенттик шайлоонун жүрүп жаткан учуру. Мурат Каниметович, айтыңызчы, президенттик шайлоо учурунда мамлекеттик институттардын аткарган ролу идеяда кандай, ал эми бизде факт түрүндө кандай болушу мүмкүн? Биздин конституция жана биздин мыйзамдар боюнча мамлекеттин институттары, мамлекеттин бийлик органдары закондордо өзүнүн укуктары, шайлоону кантип өткөрөт, көрсөтүлгөн да. Тартип сактап, ушул шайлоолорду өткөрүүдө өзүнүн түздөн түз саламдарын кошушат, бирок түздөн түз мындай кийлигишүүгө акылары жок. Демек, президенттик шайлоо биздин тарапта алгачкы ирет болуп атат. Мындай айтканда, ушундай масштабта, чынбы? Эмнеси менен өзгөчөлөнүшү мүмкүн? Мына болуп өткөн шайлоолордун. Негизи шайлоо деген бул демократиянын бир маанилүү элементтери. Ошон үчүн биздин мамлекетибиз менин боюнча азыркы ушул демократияга жете элекпиз да. Анткени менен бизде баягы социализмден келген, ошондон көп нерселер каныбызда калып калган. Ошон үчүн азыр биз демократичный шайлоо болот деп айта албайбыз. Ким каршы чыга алат? Барбы ушул айтылган сөзгө каршы чыкчулар? Оппонент катары. Коноктор, жогорку шайлоо комиссиясынын төрагасы. Агай. Эми Алмаз, сиздин ушул биздин шайлоону демократиялык тарапта өткөрө албайбыз деген оюңузга кошула албаймын. Себеп дегенде биз ушу биринчи жолу ушу шайлоону эркин, көп альтернативдүү, көп талапкерлердин негизинде шайлоону өткөрүүгө аракет кылып атабыз. Эми сиздин айтканыңыздын негизи бир жеринен бар. Себеп дегенде жогорку кеңештеги шайлоолор болуп атканда ушул альтернативдүү шайлоо болгон, бирок ошондо биз шайлоочулардын укугуна кысым кылып койдук. Ошону ушул борбордук шайлоо комиссиясынын адамдары ошол шайлоочуларга жасап аткан кысымга кийлигишип, ушу демократиялык түрдө өткөрүүгө жол бере алган жок. Мен аны мойнума алам. Ар ишембиде кечки эфирде Мин кыял саясий ток-шоу программасын көрүңүздөр. Мин кыял күтүлбөгөн суроолор, компетенттүү жооптор. Мин кыял кайчылаш пикирлер майданы. Мин кыял чыныгы маалымат жана кызыктуу маек. Мин кыял изгүччү чыныгы саясий шоу программа. 25-79-22. Эстеп калыңыздар, 25-79-22. Жөнөкөй гана шайлоочусуңар. Мурдакы шайлоолордон мына келе жаткан президенттик шайлоо силер үчүн эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат? Бул жана сиз айтып кеткендей, бул эң биринчи президенттик шайлоо. Мен ойлойм, бул президенттик шайлоо аткандан кийин биз муну менен өзүбүздүн мамлекетибиздин тагдырын чечип атабыз. Себеби президент болгондон кийин ал биздин эң биринчи мурунку айтканда ханыбыз, биринчи биздин ушу башкаруучубуз болот да, бизди ошол алып кетет, биздин экономикалык жолубузду, биздин ушу мамлекеттин андан аркы өсүмүшүн чечүүчү адам. Ошондуктан бул эң бир жогорку чечүүчү роль деп ойлойм. Анан дагы мен ушу жана кайрылып кетсем дедим эле кичине. Жана Жамал Чөбеков айтты, ушу мурун болсо ушу биз бир адамды шайлоочубуз дейт да. Бул адамды
кандай кылып шайлоочу эле, мен ошо өзүм да мурун шайлап көргөн эмесмин, жана шайлоочуга шайлаганда да көргөн эмесмин да, өзүм катышканда эмесмин. Бирок ошончо да билем ушу айтуучулардан. Мурун деген биз партиядан жогорку жактан көрсөтмө келчү, мындай болуш керек, сугатчы болуш керек, же мынча баласы болуш керек, мынча болуш керек, аял болуш керек. Бирок бир жери сөзсүз партийный болуш керек болчу. Анан ал киши болсо эч качан өтпөй калган жок болчу деп мына эже да айтып кетти. Бул дайыма өтчү. Ага каршы болгондор жок болчу да, бул азыркындай безальтернативный. Анан биз ошону биз айтып алып, көрсөтүп алып, биз бүт башка дүйнө жүзүндө мактанчубуз да. Мына биз ушундай бизди депутатыбызда сугатчы да бар, анан дыйкан да бар, колхозда бар, колхозчу да бар, ушундай деп мактанчубуз. Мен ушу азыркы шайлоодо да, ушу президенттик шайлоодо да биз ошону эле кайталап аткан жокпузбу деген ойду айткым келет да. Себеби мына азыр президенттикке өзүнүн кандидатурасын коюп аткан адамдарга көптөгөн тоскоолдуктар болуп атат, бут тосуулар болуп атат. Мисалы эң биринчи эле бул 50.000 голду шайлоо, 50.000 голду жыйноо деген. Бул мен билгенче ушу көптөгөн адамдардын кое турган адамдардын өзүнүн ушундай возможности жок болуш керек деп ойлойм. Эмне үчүн 50.000 добушка жетпеген кандидат кантип президенттикке жетет, просто анын деген көптөгөн бут тосуулар болот да. Мисалы азыр мына жаңы эле конституциядан айтып кетти, административдик акимдер, ушу акимчиликтер эч качан кийлигишпеш керек деп. А бул жерде кийлигүүчүлөр көп болот. Мисалы келгиле, мындай куру сөз болбосун да, мисалы конкреттүү. Мисалы жакында эле референдумга кол жыйноо, бул деген биз билебиз, Оштун акими менен Көлдүн акиминин экөөнүн натыйжасын, ошолордун кийлигүүчү натыйжасынан ошолордун эметип жыйналган кол экени бул ачык эле айтылып чыкпадыбы? Анан бул ушул эле мисалды эле кайталап айтса болчудай. Силердин мен түшүнүшүмчө, силердин оюңарча президенттик шайлоо учурунда кимдир бирөөгө мына ушундай мамиле болушу мүмкүн. Туура түшүнүм? Болушу мүмкүн. Агай, Мамбет Жунус агай. Урматтуу иним, ушу сиздин сурооңузга жооп берердин астында ушу шайлоо деген эмне экенин мен айтып койгум келип турат. Шайлоо бул адамдардын граждандык өзүнүн укугун түздөн түз пайдалануу. Мына ушуга чейин Жамал Чөбеков айтып кетти. Ушул чындыгында ушул адамдар өзүнүн граждандык укугун пайдалана алган эмес өткөн доордо. Бул укукту бийликте тургандар өзүлөрүнө узурпация кылып алышкан. Анын жөнүндө бул эч кандай деле талаш жоктур. Эми чын айтканда биз кечеги доордон кетип, бүгүнкү доорду, жаңы доорду куруп аткан учурда ушундай психология дагы кармалып келе жатат, урматтуу жаштар. Дагы эле биз ушул жанагы шайлоочулардын укугуна кол салгыбыз келип атат. Эми эгерде мурда жалаң эле бийликте тургандар ошо шайлоочулардын укугуна толук кол салып, ошону эметип алган болсо, азыркы учурда шайлоочуларга 2 эсе кыйын болуп кетти. Эмне себептен? Бир тарабынан бийликте тургандар, экинчи тараптан талапкерлер, үчүнчү тараптан талапкерлердин жанында жүргөн ишендүү адамдары, төртүнчү тараптан ошону жактап жүргөн инициативный топтор. Ушулардын бардыгынын ошонун келип туруп жасап аткан иши кыймылы ушул шайлоочуларды ошо өзүнө көңүлүн бурдурду. А ошону биз кандай жол менен алып барып атабыз? Ошол жөнүндө бир топ сөздөр бар. Сиздин айтып атканыңыз ошол жөнүндө, бирок мына бүгүн биз Борбордук шайлоо комиссиясында азыр ушул чечимди толук жеткире алган жокпуз. Ушу биринчи, экинчи күнү чечим кабыл алынат. Кантип биз шайлоочулардын укугун мындай эркин катары колдонууга шарт түзүп бере алабыз. Ушул жөнүндө иштеп атабыз. Мына бул ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын эң негизги максаты ошого жетсек, демократиялык шайлоо жүргөн болот. Агай айтып аткан, Мамбет Жунус агай айтып аткан факт эгер бар десек. Жамал Чайбековна, сизге дагы. Балким шайлоочунун өзүнүн күнөөсүнөн ушундай болуп аткандыр. Өзүнүн укугун өзү тепсилеп аткандыр. Кандай деп ойлойсуз? Эми Чайбековна. Сиздин жанагы законду бузуу жолу болуп аткан сурооңуз боюнча өткөн шайлоолор боюнча анализ кылып чыктым мен. Ошондо бир 600дөн ашык арыз түшүптүр. Ошо арыздарды
мындай дифференциация жасап көрдүк элек. Эң көп арыз ушу элди алдап сатып алып атышат. Бул деген чай берип атат, un берип атат, акча берип атат деген арыздар. Экинчи эң чоң топ арыздар бул деген бийликтер басымчылык кылып атат. Ошол бийликтердин ичинен көбүнчө арыздар акимдер жөнүндө, анан милиция прокурорлор жөнүндө. Биз ошол ишти карап чыктык. Азыр ошонун негизинде өзүбүздүн иш чарабыз бар. Бул жолу биз андай кемчиликтерди кетирбешибиз керек. Ушул эле учурда суроо. Кандай механизм ойлонуп чыгылды мисалы үчүн? Мисалы мен жөнөкөй добуш берүүчү адаммын. Мени келип башка бирөөгө добуш берүүгө үндөсө, менин уруксатымсыз, менин ылайыгымсыз. Мен кандай чара көрүүм мүмкүн? Жөнөкөй гана шайлоочу. Ушул сиз эң чоң чара, сиз ошо шайлоо күнү өзүңүз каалаганыңызда келип, каалаганыңызда добуш берип кетишиңиз керек. Сизге эч ким тоскоолдук кыла албаш керек. Рахмат, Жамал Чойбековна. Мына ушундай шартка барууга биздин шайлоочунун мүмкүнчүлүгү барбы? Азыр мен бар деп эсептейм. Анткени мына 5 жылдан бери эми демократиянын шартында жашап атабыз да. 4 жылдан бери биздин мамлекет 4 жылдан ашты, эгемендүү болду, өз алдынча болду. Далай кыйынчылыктарды өткөрдүк башыбыздан. Мамлекет деген өз бутуна өзү туруу эң кыйын иш. Бул бир күндүк иш эмес. Биздин жаштар азырынча аны жакшы да сезе алган жок, анткени ата-энеси шарттын баарын түзүп берип атат жаштарга. Жашоону баягы мурдакыдан кыйын болсо дагы менин балам окусун, менин балам киши болсун деген ойдо ата-энелер бүт баарын эле колунан келгенин жасайт. Бирок ошо ата-энелер сезип атат. Анткени алар мурда бир системада иштеп, кийин башка системада, азыр башка система болуп калды. Көп кишилер керектен чыгып калды, көп специалисттердин кереги жок, көп тиги ишканалар иштебей калды. Мунун баары өкмөт үчүн, биздин эл үчүн абдан чоң кыйынчылык да, азап да мунун баары. Эми ошону башыбыздан өткөрүп, анан кайсы жолго түшүшүбүз керек, кайсындай мамлекеттик чараларды көрүш керек. Ошонун баарын эптеп, ушу 3-4 жылдын ичинде кайрадан баарын карап көрүп, өкмөтүбүз да иштеп атат, президентибиз да иштеп атат ошол маселелердин үстүндө. Биздин жана эми биз ишенген эми жол башчылардын баарын жаман дегенге болбойт. Акимдер деле облусттук болобу, райондук болобу, арасында элди ойлогон адамдар бардыр деп мен ойлойм да, же мен бул эскиче түшүнүгүмбү. Рахмат эже. Мурат, эгер мен айткан макала даяр болсо, президенттик шайлоо боюнча маалымат. Политологиялык энциклопедиялык словарда президенттик шайлоо тууралуу мындай маалымат берилиптир орус тилинде. Президент может избираться всенародным голосованием, парламентом, либо каким-то особым институтом, например, учредительным собранием, съездом народных депутатов и другими. Однако после избрания президент в президентской республике получает значительную политическую самостоятельность, не может быть отозван или переизбран досрочно без наличия чрезвычайных обстоятельств, предусмотренных Конституцией. Президент на основе результатов референдума и осуществления иных предусмотренных Конституцией процедур может воспользоваться конституционным правом распуска парламента и провести досрочные выборы. Рахмат. Эми суроо, залга да тиешелүү суроо. Элестетип көрөлү, бир 10 жыл, 15 жыл өттү деп. Элестетип көрөлү бүгүнкү күндөн. Ал кезде өзүнүн юристтери, журналисттери, өзүнүн тарыхчылары пайда болот. Мына ошол кездеги тарыхчылар бүгүнкү болуп жаткан шайлоого кандай баа бериши мүмкүн? Мен ойлойт элем, бүгүн 10 жылдан кийин бизди минтип айтат, же болбосо тигинтип айтат деп ушу шайлоонун негизинде жыйынтык чыгарыш кыйын болот. Бирок 10 жылдан кийин эгерде экономикабыздын акыбалы оор болуп, элибизде тынччылык болбосо, бул сөзсүз биз үчүн чоң уят нерсе. Ошондуктан биз бүгүн президенттик шайлоо жатканда биз өзүбүздүн келечегибиз жөнүндө чоң кадам жасап атканыбыз болот. Жана шайлоодон качып аткан, келбей катышпай аткан жаштарга мен айтып койгум келет. Сиздер негизинен алганда сиз жоопкерчиликтен, граждандык, жекече жоопкерчиликтен качып атканыңыздар. Мен ушу кийин деле ушу 15 жылдан кийин деле ушундай болуп калышы мүмкүн деп ойлойм да. Азыр деле биз демократиянын аты менен ушундай иштер болуп жатат.
бул ачыктан ачык эле, бул ачык азыр деле биз айтып атпайбызбы? Мурун ушундай болчу, азыр бүт баарын ачык айталы, бүт баарын жаппайлы деп. Чындыгында биз бүт баарыбыз ачык айтып атабызбы? Ачык айтылып атат, бирок бул узкий кругда эле айтылып атат. Силердин оюңарча бизде ачык айтылбай атат. Ачык айтылып атат, бирок менимче сиз ушундай дебатка чыгып атканыңыздын өзү бул ачыктык болсо керек, менин оюмча. Бул ачыктык, бирок ушунун баары элге жеткен жок да, элдин баары айта алган жок. Элдин баары узкий кругдан айтып атат. Бирок ошонун баары элдин алдына жетип, элдин баары ошого катышып, элдин баары ачык айтып, элдин баары ушундай болсо анда мен ойлойм, ошондо гана бизде демократиялык шайлоо болот деп. Элестетип көрүңүз, сиз Өзбекстандын же Казакстандын тургунусуз деп. Сиз ошол жерден телевидениеден миллиондогон элге ушул пикирди айта алмаксызбы? Мен айта алмак эмесмин, себеби аяк. Демек бизде бар, бирок ошончолук ачыктыкка жетпейт деп ойлойм. 5 жылдын ичинде ушуга жетишкенге да рахмат деш керек. Ар ишембиде кечки эфирде Мин кыял саясий ток-шоу программасын көрүңүздөр. Мин кыял күтүлбөгөн суроолор, компетенттүү жооптор. Мин кыял кайчылаш пикирлер майданы. Мин кыял чыныгы маалымат жана кызыктуу маек. Мин кыял изгүччү чыныгы саясий шоу программа. 25-79-22. Эстеп калыңыздар, 25-79-22. Эми шайлоо нерсеси ал туура эле ошондой болуп келген демократ. Бирок ошо шайлоого кантип келгенбиз? Кандай болуп, каяктан бизди кылып жана илгери болсо жана коммунисттер келип ушуну навязывать эткендей болгон. Менин боюнча азыр деле ошондой сакталып калган да. Силердин оюңарча азыр деле ошондой болуп атат. Мисалы айтып көрөлү, мына алып барбай эле. Азыр деле айтып көрсөк, бизде болсо мындай культ личностька алып баруу эме шык. Мисалы азыр болсо радио, маалымат, телевидение бүт баарын алып көрсөк, баарыңар билесиңер, бир кишини эле жактап чыгып атат. Алмат, азыр мен өзүм маалымат берип кетейин. Мына ушул күнгө чейин бир дагы кандидатурадан бизди чыгаргыла деген заявка түшкөн жок. Түштү? Мисалы, мен редакциянын башкы жетекчиси турат. Биздин редакция даяр эле болмок. Телевидениеде эле келип чыкты даяр эле, менин оюмча. Мен ошол сурооңузга айтпадым. Тойдон кийинки ойлор деген жакында эле мына 1000 жылда өткөндөн передача болду. Бул передачада көптөгөн убакта эле бул биздин президенттин Акаевдин ошо референдумга каршы кандидатурасын аябай көтөрүштү окшойт дедим. Бул передача менин оюмча ошон үчүн түзүлгөн, ошо президенттин кандидатурасын сизде альтернатива барбы, мисалы үчүн? Альтернатива бар. Мисалы Руслан Тойчубеков. Мен бул кишини мындай кишини агитировать эткени сизге ким тоскоолдук берип атат? Мен агитировать этейин деген жерим жок, просто мен айтып атам да, биз айтып атабыз, бүт баарыбыз мактанып атабыз. Альтернатива жок, Акаев жок деп ошентип чыктык. Акаевге альтернатива жок деп. Бул туура эмес да, альтернатива болуш керек. Биз катаны түшүндүкпү? 91-жылы деле альтернатива жок эле келип эле, биз ушу бир Аманбаев же Масалиев болот деп келип Аскар Акаевич болуп калбадыбы? Мында деле азыр деле Аскар Акаевичке окшогон толтура кишилер бар. Булар деле боло алат. Бирок биз катаны түшүндүкпү? Биз ошо түшүндүк көбүнчөсү, бирок рахмат. Эми ушул сурооңузга, ушул жигиттин суроосуна бир эме этип, өзүмдүн оюмду айтып койгум келип атат да. Ушу телепередачаны да бир саясий оюн катары жасап аткандай болуп атат көрүн. Сиз ушундай деп айтып атасыз. Так, менин оюмча, мен ушул телепередачага келатканда оюм бир гана нерсе болчу. Ушу Борборлук шайлоо комиссиясы эмне жумуш аткарып атат? Ошол жөнүндө жаштар билсе, ошол жөнүндө туура түшүнсө, мүмкүн көп суроолор болбой калат деген. Эми сиз айтып атасыз, азыр эч кандай деле акыл укугу жок, андай мындай деп. Бүгүнкү күнү биздин Борборлук шайлоо комиссиясында 4 адамдын протокол официально өттү. Аскар Акаев, Берелкан Шеримкулов, Руслан Тойчубеков и өзүн өзү выдвигать этти Текебаев. Андан башка телеграммалар келип атат, бирок протоколдордун выпискасын ала элекпиз. Дагы бир 7-8 киши. Эч кандай бизде тыюу салынган жок. Мен оюмча талапкерлердин саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Бирок ар бир талапкердин колунан келеби жанагы 50 000 өзүнүн талапкерлигине мындай поддержка алышты. Экинчи этабы ушунда турат.
Ошондуктан сиз бүгүн өзүңүздүн оюңуз Руслан Тойчубеков жөнүндө жакшы болсо, сиз ал жөнүндө агитация кылып, жолдошторуңузга барып, ал жөнүндө көп жакшы ойлорду түзсөңүз, сизди эч ким кызымдыкка албайт. Рахмат агай. Биздин телекөрсөтүү боюнча мен айтып кетейин. Биздин телекөрсөтүүдө дагы эч кандай чектөө жок. Бул кандидатуранын эсебине же болбосо бул кандидатуранын эсебине ойнолу деген ой жок. Буга ишенип коюңуздар. Дагы агай, сизге суроо да. Азыр 24-нө шайлоо болот да. Ошол себептен сиз кандидатураларды айтып кеттиңиз. Биз ошо кандидаттардын эмелерин билбейбиз да, программасын, элге тараткан идеяларын билбейбиз да. Биз ошолорду билбей туруп, биз кантип барып шайлоого ошолорго добуш беребиз да. Анткени биздин оюбуз боюнча Жамал эже айтып кеткендей эле 15 жыл мурункудай эле да, биз Акаев деген эле кандидатты билебиз да. Анткени анын идеясын, анын программасын. А бөлөк ушул сиз айтып кеткен кандидатуралардын программасын, идеясын биз билбейбиз. Себеби убакыт тар деп ойлойм да. Себеби ушул кандидаттар өздөрүнүн программасын, өздөрүнүн идеясын элге таратыш үчүн убакыт керек. Ошон үчүн бул 24 боло турган шайлоо бул убакыттын аасынан биз кандидаттардын программасын билбей калабыз. Деги эле ушул программасын билбөөбүз кимдин проблемасы? Программасын таратуу. Эним ушул жана мөөнөт жөнүндө айтып атасыз, бул мөөнөт конституция аркылуу чектелген мөөнөт. Ошондуктан биз бул мөөнөт аз болуп калды, көп болуп калды дешибиз туура эмес, себептен биз мыйзамды аткарышыбыз керек. Ушундай эле мөөнөт бардыгы эле президенттик шайлоодо колдонулат. Экинчи, биз кандидаттардын, көп чыгып аткан кандидаттардын программаларын, платформаларын билбейбиз деп атат. Ушул борбордук шайлоо комиссиясынын эң бирден бир функциясы ар бир кандидатка шарт түзүп берүү, ушул шайлоочуларга өзүнүн программасын жеткириш керек. Ошондо телевидениянын ролу, газета, радионун ролу, андан башка наглядный агитациянын ролу, андан башка жанагы инициативный топтордун ролу чоң болот. Ошого мына биз борбордук шайлоо комиссиясы ар бир кандидатка тепе-тең шарт түзүп беребиз. Президенттикке кандидатуранын өзүнүн регистрациядан өтүш үчүн 50 000 кол керек болсо, эгерде ар бир шайлоочу, ар бир талапкерге бир гана колун өзүнүн бир эле жалгыз талапкерге кол коюш керек болсо, а бизде Кыргызстанда 4,5 миллион эл болсо, кишинин колдун саны жетпей калышы мүмкүн эмес. Ар бир адам ошо өзүнүн колдосун бир кандидат тууралуу бир гана жолу көрсөтөт. Ал эми, значит, кандидаттар көп болсо, ар бир кандидат тууралуу өзүнүн оюн айтып берүүгө болот. Ошол маселе боюнча 50 000 добуш республика боюнча же кандайдыр бир регионалдык өзгөчөлүгү барбы? Ар бир региондонбу? Ушуну бир чечмелеп кетсең. Республика боюнча. Ушул суроо көп талаш тартыш чыгарып жүрөт. Эмне үчүн биздин борбордук шайлоо комиссиясы ушул кол топтоону бүт региондордон жасаш керек деп чечим кабыл алдык. Себеп дегенде бул президент бүт элдик шайлоо менен барат. Бул жигит азыр өзүнүн словарында айтты, выборы всенародные деп, туурабы? Бул биринчи. Экинчиси, биз эч качан ошо талапкердин кызыкчылыгын биринчи орунга койбошубуз керек. Биз шайлоочунун кызыкчылыгын биринчи орунга коюшубуз керек. Ал эми шайлоочулардын ушу тең укукта катыша турган шарты болуш керек. Орусчасында на равных основаниях деп коет, кыргызчасы ар бир шайлоочу өзүнүн мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошондуктан бүт региондогу шайлоочулар ушул кол топтоого катышыш үчүн шарт түзүп, жанагындай норманы эметтик. Эми сиздин айтып аткан сурооңуздун бир жакшы жери бар. Себеп дегенде, эгерде мындай норма болбогондо, биз кыргызчылыкка барып, жанагы кол топтоону коктук олотко түшүп кирип кетмекпиз. Тууганчылыкка, жердечиликке, башкачылыкка. Мына ошол биздин Кыргызстандагы бир чоң проблема ушул. Жанагы түштүк түндүккө бөлүнүү, анан урууга бөлүнүү, ушул биздин механизмден кийин токтойт. Себеп дегенде, эч ким өзү түштүктүк болуп туруп кол топтобой албайт, түндүктүк болуп туруп кол топтобойт. Кыргызстандын башы көрүнгөн гражданы катары кол топтоп алган мүмкүнү бар. Суроо.
колду ким топтойт? Колду Себеби бул биз издеп көрдүк, конституцияда да жок, эч кайсы мыйзам актыларын, биз издеген мыйзам актыларына биз жолуктура алган жокпуз. Ким чогултуш керек болду? Эми бу жерде эки проблема бар. Бул жигит значит мүмкүн ошону айтып түшүндүрүп койсо болот. Бул закон биз ишке киришкенде президенттик шайлоо закону бир болчу. Ал шайлоодо жана колду ким топтойт деген жеринде ошо закон о референдуме Кыргызстанга ссылка бар болчу. Биз ошонун негизинде анда инициативный топтор топточу. Ал эми азыр ошо законго өзгөрүш киргенде ошол пункт толук жоюлду. Ошондуктан сиздин сурооңуз жүйөлүү болуп атат. Эч жерде эчтеке жок деп. Себептен де ссылка жок. Ошондуктан жогорку борбордук шайлоо комиссиясы көп ойлонуп туруп, мындай чечим кабыл алдык. Ошол талапкерди жактаган адам ошол кол топтоого катышууга акысы бар. Бирок ошол кол топтогон жердин жергиликтүү кеңештери ошо топтогон колду заверить этип бериш керек, бекитип бериш керек. Мына ошол жерде жергиликтүү бийликтер институту аткарган ролу кол чогултууда мыйзам тарабынан чектелгенби же кандайдыр бир оруну барбы? Бул жерден жергиликтүү бийликтердин ролу бул подтвердить этиш керек да, что кандидат ушунча голосту чогултту депчи. Болду, башка иш жок. Алар кол чогултууга эч кандай компетенциясы жок. Алардын кол чогултууга эмес, ошол жерде ошол кол коюп берген адамдар чынында эле ошол жерде жашайт, ошол жердин турундары ошону гана күбөлөндүрүп берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Миң кыял программасын көрдүңүздөр. Бизге берилген убакыт чектелүү, биз бүгүн гана кош айтышабыз, анткени ишенебиз. Эмки жумада, келерки жумада буюрса, силер менен биз тирүү турсак, асман тынч болсо, мындай дебаттар боло берет. Бүгүнкү көрсөтүү Кыргыз телевидениясы бир гана кишинин пайдасын иштейт деген сөздү төгөнгө чыгарууга да аракетти кылып отурат. Менимче, эгер кандидаттар келсе, алар менен да мына ушундай үстөл уюштурууга биздин кудурет жетет. Бүгүн бизде конокто Абылов Мамбет Жунус Абылович болду. Ташыбекова Жамал Чайбековна жана Кукушев Мурат Ханиметович. Конокторго чоң рахмат, коллегаларыма чоң рахмат, залга дагы силерге да чоң рахмат. Көрсөтүүнү менин коллегам Султан Абдрахмановдун сюжети менен бүтүргүм келет. Саламат болуңула. Миң кыял. Саясий ток-шоу программасы.